нерсени ойлоп тапмакпыз, но это чисто факт. Биз на самом деле мындай болду да. Мындай да, токтоп тура сен. Подожди. Сен намного моложе меня, наверное, да? Конечно. Канча жаштасың? 28 жаштамын. Жап-жаш экенсиң, дачы. У тебя все впереди дегендей. Биринчиден бул жылдыздын жери эмес. Бул фонд курман жандатканын жери. Мынау Жылдыз Жолдошеванын жери деп мынандай тиги биринчи бетте гана Жылдыздын шумдукта жоруктары деп сен жазганга эч бир акыбакың жок мындай шылдыңдоо менен. Буну сага ким момундай жаздырган тиги буйрук берди? Жылдыз эже. Сен ушул сөзүң үчүн Жылдыздын шумдукта жоруктары деген сөзүң үчүн жооп берип каласың. Потому что могу сөз мен дагы Аселдин шумдукта жоруктары деп туруп сенин анча мынча жоруктарыңды жазып чыксам Асел. Мен жазып чыксам. Жылдыз эже биринчи айтсаңыз, мен бул жакта мындай алдаган же болбосо туура эмес фактылар болду. Туура эмес жерлери аябай көп. Биринчи кайсы жери мисалы? Мисалы үчүн абдан көп. Мына мисал үчүн айтайын. Мынтип атасың. Эстелик ал жерде бир эле курман жандаткан эстелиги болбойт. Бирок ошол жандаткан мемориалдык комплекси деп аталат, туурабы? Жок, ал аты мемориалдык исторический комплекс имени Курманжан-Датка деп аталат. 200 жылдыгына арналган. Да, макет ушунда болот. Бирок бул иштейт только элге. Сен биринчи келип туруп, пансионаттардагы бүт бара элге. Бүт бара элге иштейт. Себеби ким келип атабы? Бирок байлардын акчасынан жөнөкөй эле салат. Себеби биздики благотворительный фонд. Биздики кайрымдуулук фонд. Вот именно кайрымдуулук фонд. Анан сиз деген коммерциялык бизнес болуп кетет го бул деген. Это не бизнес. Ушул это не бизнес. Сиз өзүңүз айтпайсызбы? Байлардын кайрымдуулук. Жок, сен мени не перебивай, Асел. Сен не перебивай. Азыр мен бүгүн убактым жок. Эртеңби келип туруп, кайрадан менден интервью алып, кайрадан баскыла. Себеби бул жерде заказы көрүнүп турат. Бул эмне жерде эмне керексиз балам деп атабы. Билем мен бул керексиздиктин гезит экенин. Зачем? Андай болбойт. Сен не сталкивай учредитель менен. Вы столкнули меня учредитель менен. И вы не забывайте, что я депутат. Жылдыз А не так, Жылдыз. Я понимаю, Жылдыз эже. Эгер сиз интервью берсеңиз, давайте. Жылдыздын шумдукта жоруктар деп. Хочешь мен сенин Жылдыз шумдукта жоруктарыңды напечатаю? Жаман болуп каласың. Кечирет, мен андай жоруктарым жок, мен аны жер алган эмесмин. Анткени мен чисто факт менен жаздым. Мен жакшы билем. Мен ушунчалык сен кызды вот после этого бул Асал Ахматалиева ким десе мага билесиңби кандай материалдарды беришти. Жаман болуп каласың сен. Мен өзүм үчүн коркпом, Жылдыз эже. Менен коркпосоң, хорошо, сеникиnden напечатаем. Бул менен мени ким коркутам деп атат. Бул элдики. Бул Асланбек прекрасно знает, что бул элдики. Кечирет, сиз мени коркутуп атасыз. Мен ушуну түшүнсөм болобу? Анда эмне үчүн сиз мындай терминдер менен сүйлөп атасыз? Сен эмне ушундай жазып иши менен эмне турмачылык кыласыңбы? Мен бекетени апыртып жазсам, мен сизге айтып атам, Жылдыз эже. Бул жерде апыртылып жазылган, келгениңде я тебя объясню. Мындай Жылдыз эже, мен сизге келбейм, биринчиден. Экинчиден, эгер сиз мени коркутсаңыз, мен дагы чара көрөм. Бул эгер сиз кандайдыр бир комментарий берем десеңиз, ал башка, Жылдыз эже. Если хотите выдать комментарий, это совсем другое. Ана мен вот заказ мага бергениңиз туура эмес, Жылдыз эже. Токтоп тур, сен Асел, сени эч ким коркуткан жок. Мен сага айтып атам, сен туура эмес жазыпсың деп атам. Сен бирөөнүн заказын аткарып коюпсуң деп атам. Сен мисалы үчүн могу жерде жазгандарыңын көпчүлүгү туура эмес. Туура болсо, хорошо, сиз мага комментарий бериңиз. А бирок мен сизге айтып мынтип жазам, мага да заказ бербеңиз андай. Мен журналист. Мен өзүм Жылдыз эже мындай. Жылдыз эже, эгер биздин корреспондентибиз кабарчыбыз сизге барып сураган, ушундайбы дегенде сиз жок дегенсиз. Сураган. Запись бар бизде. Ал кыз келип туруп менен мындай интервью алат элем, же болбосо момундай кылат элем, же мындай немеге чыгарып атат элек деп эч ким менен сураган
эмес. Жок, чыгарып аткан үчүн сурады да сизге суроолорду. Жок. Сизде бар да бизде үнүңүз турбайбы бардыгы тең. Сиз айттыңыз, ооба биз мейманкана курабыз. Ооба бизде 15 гектар деп атат, бирок биз деген указдарды карап туруп айтып атабыз. Биз аны ойлоп тапкан жокпуз. Чисто указ менен 3 өкмөттүн указын просто чукуп тапсак болду. Ал указ эмес, ал токтом. Токтом. Ну вот указ менен токтомдун да Вот, зато токтом бар. Билбейт экенсиң, указ менен токтомдун да айырмасын. Ну, сен сөздөргө анчалык эметпеңиз эми. Жок, антен истебей, сен эмне сен ошондой жазып алып туруп иши бүтүрмөчүлүк кыласыңбы сен? Жылдыз Асел, мындай токтоп тур, сен жапчасың иши. Сен эч качан бирөөнүн заказын аткарбагын. Настоящий журналист эч качан бирөөнүн заказын аткарбайт. Да, мен азыр Ош окуясы боюнча тиги бир ажыдардын буту менен тепселеп турам. Да, азыр религия боюнча коррупцияга каршы чыктым. Да, у меня есть друзья в кавычках, я это не скрываю. Аны мен ачыгын айтып атам. Эми мындай. Хорошо. Бул туура эмес жазганыңы кийин потом поймешь. Себеби бул жерде көпчүлүгү туура эмес. Бул Жылдыз Жолдошованын жери эмес, бул фонд Курманжандатканын жери. Ал элге иштейт. Мен аны Асланбек менен сүйлөшөм. Эгер мен сенин ордуңда болсом, келмекмин. Эже кайры туура эмес болуп калды деп. И тактап туруп, эгер хороший журналист болом десең, будешь. Мисалы үчүн ушул жазганың менен сен где-то что-то кылдым дебе, сен жазганың менен сен өзүң аброюңду түшүрдүң. Больше ничего.